Күндүн аптаптуу ысыгына байланыштуу өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү агын сууларга барып эс алууда. Ал арада агын сууларда өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыздоо боюнча атайын чаралар көрүлгөн эмес. Буга байланыштуу ар бир ата эне балдардын эс алуусуна өзгөчө көңүл буруусу керек. Өткөн аптанын соңунда Кара Бура районунун Үч Булак айылынан 11 жана 13 жаштагы бир туугандар Киров суу сактагычына сууга түшүп каза болду. Ушундай эле жагдай 25-июнь күнү Бакай Ата районунун Ак Дөбө айыл аймагында катталды. 13 жана 14 жаштагы жаш өспүрүм кыздар чоң Талас каналына агып кеткен. Өспүрүмдөрдүн жансыз денеси Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн куткаруучулары тарабынан табылган. Киров суу сактагычында ошондой эле Бакай Ата районунда 2 жаш өспүрүм кыздар да сууга чөгүп каза болду. Издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тартылып, ошо суудан издөө иштери жүргүзүлүп, ошо туугандардын өткөрүлүп берилди. Элибизге айтарыбыз, ата энелерди кайрылып кетмекчибиз. Балдарды кароосуз калтырбаңыздар. Атайын сууга кооптуу объектилер бар Талас облусунун аймагында. Ошол жерлерде атайын эскертүүчү баннерлер орнотулган. Ага карабастан өзүңүздөр мына көрүп атасыздар, сууга түшүп атат балдар. Айтып кетмекчибиз, ата энелер өзүңүздөр балдарды көзөмөлдөңүздөр. Өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыздоо, сууга чөгүүлөрдү алдын алуу боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарыл. Буга байланыштуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облустук башкармалыгынын кызматкерлери сууга түшүүчү жайларда өспүрүмдөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Учурда күн ызык болгондо байланыштуу ушундай агын сууларга сууга түшүүлөр көп болуп атат. Бул жерде өспүрүм балдар келип сууга түшүп аябай коркунучтар жаратып атат да. Мындай сууларга өспүрүм балдар агып кетиши мүмкүн. Ошондуктан ата энелер өздөрү кошо келип көзөмөлгө алып, көзөмөл жүргүзбөсө абдан чоң коркунучтар туудурат да. Таласта канча жер бар экен айта деле албайсың. Бардык суу жээктеринде эле ылайыктуу жерлерге өздөрү барып эле сууга түшүүгө ылайыкташтырып алган да, түшүшө берет. Ошондой жерлерге барбагыла, азыр анын үстүнө да суу аябай катуу кирип аткан учуру болуп атат. Балдарды көзөмөлгө алып, же болбосо сууга түшөм десе өзүңөр алып барып сууга түшүрүп кайра алып кетип турбасаңар, чоң коркунучтар жаратып атат да учурда. Агын сууларда, көлмөлөрдө өспүрүм балдардын коопсуз сууга түшүшүнө эч ким кепилдик бере албайт. Андыктан ар бир ата эне балдарынын коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруп, маани бериши керек. Бейлей кетсек, быйыл жай мезгилинин алгачкы айында эле Талас облусунда 4 жаш өспүрүм сууга чөгүп каза болду. Ал эми өткөн жылы 5 адам сууга чөгүп каза болгон. Гүлжамал Багышбекова, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.